Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстандагы мыйзамсыз мажбурлоо жана рейдерский захват менен кайсыл жерлер алынып жаткан жөнүндө айтып бермекмин. Контрабанданы тыйып, анан ККМга өтсө болмок. Азыр деген бүт контрабанда болсо, каяктан ошо биздин нас кассовый аппарат иштеп кете алат? Эч жокто иштеп кете албайт. 2021-жылы Акылбек Жапаров патентти жокко чыгарып ККМди мыйзамга киргизет. Бирок даяр эмес базар ээлери наразычылык көргөзүп, митингге чыга башташат. Айтар ошол учурда эле базар ээлерине коңгуроо болчу экен. Эмнеге десеңиз, 2023-жылы Камчыбек Ташиев элдин кулагын ушалап баштайт. Мына кечээки митингдерде ошонун себебинен болуп атат. Мына мен ылдыйда төмөндө ошол боюнча силерге түшүндүрүп айтып өтөмүн. Базар ээлеринен тышкары 10-дан 15ге чейинки контейнери бар көптөгөн ишкерлер, башкача айтканда супер арендаторлор дагы бар. Булар дагы ошол жердеги колунда бар адамдар болуп эсептелинет. Камчыбек Ташиев кечээки митингдерде ошол себептен болуп жатат дери менен Кыргызстандын 7 областынын бүткүл базарлары жабылып, мамлекетке өттү же башка жерге көчүрүлөт деген билдирүүлөр башталат. Ваши торговцы центрального рынка 3 дня подряд выходили на митинги. 22 июля около 500 человек собрались у зданий мэрии города, протестуя против переноса рынка. Ранее торговцы выходили на протесты, требуя отложить сроки переноса. Бизге бекер место берилип атса, биз барбай жиндибизби? Эч нерсе жок жерде базарды бузуп атат. Али дайым жок жаңы базарда. Бирок жакында эле Темировлаев жана Клоп Медиа бир кызыктуу иликтөө чыгарышат. Ал маалыматта Крим авторитет Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин кайсы аткаминерлердин үй бүлөсүнө жана баарыбызга белгилүү Хабибулла Абдыкадыр Кыргызстанда коррупция менен таанылган баласына базар каттатып баштаганы белгилүү болду. Мадина базарынын жери 2 фирмага карайт. Алар Осо Мадина Групп жана Осо Мадина. Осо Мадина 1 августта Тарим Трейд деген компанияга өттү. Осо Мадина Групп 8 августта ошол эле Тарим Трейдке катталат. Ал эми Тарим Трейдтин ээлеринин бири чет элдик жаран Пальван Нур Мухаммед. Ал болсо бизге тааныш баягы эле Хабибулла Абдыкадырдын баласы. Хабибулла Абдыкадыр Садыр Жапаров менен кандай байланышы бар экендигин мурунку иликтөөлөрдө көрсөткөнбүз. Хабибулла Абдыкадырды Садыр Жапаров Бишкек Сити жана башка бир катар объектилердин курулушунун ири инвестору деп билдирген. Бишкек Ситини Бишкек Construction and Development компаниясы куруп жатат. Негиздөөчүсү Хабибулла Абдыкадырдын Hyper Partners компаниясы. Президенттин уулунун досу Арген Кадырбековдун Mega Construct компаниясы да ээлик кылат. Мындан тышкары Рустам Жапаровдун дагы бир досу Дастан Эрмекбай уулу Invest Trade компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Хабибулла Абдыкадырдын компаниясы да Ташкент Trade борбору негиздөөчүлөрдүн бири болуп эсептелет. Ошентип Мадина базарынын 8,5 гектар жери чет элдик жарандар ээлик кылган компанияга өттү. Андан сырткары Мадина базары менен чектешип турган мурунку Конвольный суконный комбинаттын 9 гектар жери дагы Хабибулла Абдыкадырдын баласынын Тарим Трейд компаниясына катталды. Буга чейин ал жер Шаршембек Абдыкеримовдун компанияларына таандык болчу. Жалпы санаганда 17,5 гектар жерди чет элдик жаранга бергени Кыргызстандын конституциясына карама каршы келет. Биз мурунку видео материалда Кыргызстандын жерлерин торттой кылып кескилеп тарата берсе болобу деген жерлер боюнча сюжет чыгарганбыз. Ошондо биз бир топ Кыргыз Республикасынын конституциясынын жазылган мыйзамдары бузулганын айтып бергенбиз. Жер жайыттарды жана токойлорду кошпогондо менчиктин жеке жана муниципалдык түрдө болушу мүмкүн. Жер чет өлкөлүк жарандардын жана чет өлкөлүк катышуусу бар юридикалык жактардын жеке менчик укугунда болушу мүмкүн эмес. Демек бул жерде Конституцияда жазылган мыйзамдарды да бузулуп жатканын иликтөөдө дагы экинчи бөлүгүнөн көрсөк болот.
Жогорку кеңештин экс депутаты Борис Сандын уулу Александр Сан кармалды. Александр Санды УКМК ноябрь айында камакка алып, мамлекетке Ысык көлдөгү руу кордоо эс алуу жайын өткөрүп берди деп кайра декабрда кое берет. Александр Сан руу кордодон сырткары дагы бир жерди берген экен. Ал Мадина базарына жакын жайгашкан Сан Сити спорт эс алуу комплексин да өткөрүп бериптир. Бишкектиктердин эсинде болсо керек, ал жерде бир топ спорт залдары, аквапарк, кичинекей балдар ойночу жайлар бар болчу. Текшерип көрсөк, чын эле руу кордоо Александр Сандан мамлекеттин карамагына өтүп, бир нече убакыттан кийин президенттин иш башкармасына катталган. Сан Сити жери болсо Осо Баткен курулуш деген фирмага берилет. Баткен курулушка көптөн бери Садыр Жапаровдун досу Арзыбек Бурканов ээлик кылып келет. Убагында президент досум мамлекеттик иштерге аралашпайт деп айткан эле. Бул эми ушакчылардын эле сөзү. Арзыбек Бурканов бир дагы кадрды магап келип муну коюп бериңиз же тигини коюп бериңиз деген жок. Мен кандай буйрук берсем, ошону гана аткарып жүрдү. Мен мурункулардай болуп бир адамдын жетегине кетип калбаймын. Муну мен раз и навсегда бардыгын айтып коеюн. И муну мен иш жүзүндө дагы көргөзөм. Баткен курулуш фирмасынын негиздөөчүлөрүнүн арасына кайдан жайдан эле белгисиз бир Кыштабаева Бурул деген аял кошулат. Мурунку ээси Арзыбек Бурканов бир жума мурун негиздөөчүлөрдүн арасынан чийилет. Эми бул фирманын ээси жалгыз гана Кыштабаева Бурул болуп калды. Арзыбек Бурканов. Победитель в номинации «Меценат года». Азырынча белгилүү экс-депутат Садыр Жапаровдун досу Арзыбек Буркановду бир аз унута туралы дагы бул Кыштабаева Бурул деген ким деп кызыгып көрсөк. Анын Одноклассники аккаунтуна кирсек, кызы менен түшкөн сүрөтү бар. Кыздын аты Сабырова Жанат Сабыровна. Ооба, туура эле түшүндүңөр. Жанат Садыр Жапаровдун агасы, Сабыр Жапаровдун кызы. Ал эми Кыштабаева Бурул Сабыр Жапаровдун жубайы. Кудай буйрса, канча жыл башкарып отурсам мамлекетти, ошончо жыл мен өзүм гана башкарам, досторго башкартпайм, шопурларга башкартпайм, жардамчыларга башкартпайм, жана туугандарыма башкартпайм. Ошентип Сан Ситидагы Көлбаевка тиешеси бар деген шылтоо менен президенттин адамдарына өттү. Бул баян менен эле окуя бүтүп калбайт. Эсиңердеби, августтарда казак бизнесмен Эрлан Бек мырза бизге маек берген. Болот Темиров айтып кеткен Казакстандын жараны Эрлан Бек мырза Кыргызстанда бизнес кылчу. Бирок Садыр Жапаровдун туугандары дойлага отуруп алышып, ай сайын акча алчу экен. Казак ишкердин айтымында анын бизнеси токтоп калбашына кепилдик болуп бергени үчүн, же жөнөкөй тил менен айтканда крыша болуп берип бергени үчүн Сабыр Жапаровка ай сайын $20,000 төлөп туруусун талап кылган. Ана Сабыр Жапаровка айына $20,000 жаңағы зарплат берип отур. Осы жумусту акеси чечип берди го баласы. Сабыр Жапарова андан сырткары дагы $20,000 төлөп $20,000 беребиз ай сайын. 5 айлык төлөмүн бир кылып, Сабыр Жапаровка Эрланбек мырза Дубайдан 370,000 дирхам же доллар менен эсептегенде $100,000 жөнөтөт. Өзүңүздөр уккандай $20,000 ай сайын жөн эле алып жүргөн Сабыр Жапаров Клоп Медиа жана Темиров Лайфтын 3-бөлүгүндө да айтылып жүрөт. 22 жылдын декабрында базардын курулушуна барганына далил катары Эрлан Бек мырза ушул видеону жөнөткөн. Анын айтымы боюнча, Улан Ниязбеков жаңы базарга инвестор катары кирүүнү сунуштаган. Булар Мадина базарынын жогору жагынан үлкен базар салып атыр го. Сабыр Жапаров, Буркан, жаңы Улан Ниязбектин досу үшөө сол проектлерин алып барды. Менде видеосу болгон. Не кылсам тапсам сизге жиберип берем. Сонда олар айтканда ана Мадина базарын жабып, ана сол жерден новый базар ачып, сол жердеги Мадина базарындагы адамдардын баарын сол жакка көчүрөмүз деп алды. Бул курулуш Мадина базарынын жанындагы Жибей заводунун жеринде жүрүп жатат. Ал завод мурда Полянский деген бизнесменге карачу.
Революцияга чейин завод жакшы көрсөткүчтөр менен иштеп жаткан. Революциядан кийин болсо кыйынчылыктар башталат. 21 жана 22 жылдары ачык бюджет порталынан карасак, жалаң эле салык кызматынан берилген миллиондогон штрафтарды көрө алабыз. 23 жылы болсо завод ишин башка багытта жүргүзө баштайт. Спутниктин картасынан карасак, заводдун жеринде базар курула баштаган экен. Дагы бир кызык жери. Мурда бул жер мамлекетке карап заводко ижарага гана берилген. Азыр болсо заводдун түздөн түз жеке менчигине өтүптүр. Эптеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөнчү ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул турган ак көз кара көз элдин байлыгы. Аны болсо 1 адам, 5 адам, 10 адам, 100 миң деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшөт. Алардын баарын кайта тарышыбыз керек. Ал эми 23 жылы жайында заводдун акцияларынын бир канча бөлүгүн белгисиз бирөө сатып алат. Ошол эле кезде заводко тиешелүү компаниялардын ээлери өзгөрөт. Александр Полянский ээлик кылган ОСО Российский металлга Арзыбек Буркановдун кызы Мерим Бурканова кошулат. Ал эми Алатоо Грантка болсо Арзыбек Буркановдун уулу Азат Бурканов жана биз айтып кеткен Сабыр Жапаровдун жубайы Кыштабаева Бурул кошулат. Жакында эле Мадина базар боюнча иликтөө чыкканда Азаттыктын журналисттери ошол жаңы салынып жаткан базарга барышканда көнүп калган адатта эле. Иликтөөдө сөз болгон Мадинанын ордун баса турган жаңы базардын аймагына журналисттерди жакын жолотушпайт. Компанияны каяктан тапсак болот биз? Кайсы компания куруп атканын? Интернетте жүрөт да, карай бериңиздер да саганчы. Жок, алар каякта отурат? Сиз дарегин айтып койсоңуз биз барып Айта албайм, мен билбейм. Жок дегенде айтып койбойсузбу, журналисттер келиптир деп жетекчилигиңизге? Мен чалып айта алам, бирок азыр киргизе албайм силерди. Мен азыр бүгүнкү күндө директормун да. Анан базардын ээси ким экенин билбейсизби? Бул базардын ээси неме? Мадина, ОСО Мадина. Анын негиздөөчүлөрү ким эми? Негиздөөчүлөрүн аны мен билбейм, азыр эми таанышам деп атам го. Сизди ким дайындады? Кимди? Мындай кылайлы. Бизди дайындаган Тарим Трейд дайындаган. Тарим Трейд деген фирма мени дайындаган. Тарим Трейд? Да, Тарим Трейд деген мени дайындаган. Ал жанагы тиги Абдукадыр Хабибул Абдукадырдын компаниясы да мен билгенден. Жок, ал жерде Абдукадыр дегенин эсими да жок, эчтене жок ал жерде. Тарим Трейд дайындаса демек базардын ээси ошолор экен да азыр. Базардын ээси ОСО Мадина. ОСО Мадина базардын ээси. Ал энди ОСО Мадинанын как везде есть это учредители бар да, учредитель Тарим Трейд. Айтор Садыр Жапаровдун туугандарынын аттары чыга баштаганда эле баягы эле көнүмүш адат калабы, уйга жүгөн салабы демекчи Садыр Жапаров актанмай операциясын баштады. Аспеков, Темиров дегендердин жалалары мага чымын чаккандай да болбойт. Жооп да бербейм. Эмне кылам? Аларга убакытымды коротуп, деди Садыр Жапаров булакка бар. Аткан эмнелердин былыктарын айта берсең дагы чыга берет. Бул жерден биз сиздерге тоготер жерин айтып бердик. Чоңдордун туугандары ысык суукта базарда отуруп картошка сатышпайт, үй бүлөсүн багыш үчүн. Орустардын макалындай байлар байый берсин, карапайым эл кедей боло берсин дегендей Кыргызстанда эки стандарттык жашоо болуп калды. Мен сиздер менен Улан Нурманбетов болдум. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.